Assalamu alaikum, hurmattуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Кандайсыздар? Амансыздарбы? Кайрадан биз сиздер менен экранда туугандар. Тагыраак айтканда дарегибиз Чүй областы Токмок шаарындабыз. Жалпы саны 13 март туугандар. Бүгүн 13 март 30 баш козу кочкорлор сатыкка чыгып атат туугандар. Карап көрүңүздөр. Мен сиздерге бир чыра көрсөтүп берейин. Кара эттери толук экен, булардын. Семиз дейт, чекесинен алып сойсо боло берет дейт. Мына карап көрүңүздөр. Жем жеп турган козулар. Мына. Жалпы 30 баш, бул жакта ургаачы, бычмал жок. 16.500 сомдон деп ээси койду. 16.500 сомдон деп койду. Туугандар, экранда ээсинин телефон номери болот. Ээсине чалсаңыздар, дагы баасын ылдыйлап берем дейт. Сүйлөшөбүз дейт. Карап көрүңүздөр. Кимге эгер ушул козулар вариант болсо, алып туруп, буйруса дагы дальше байлайбыз десеңиздер, же эми өзүңүздөр билесиздер, тоого жиберебиз десеңиздер, же кандай кыласыздар, жайытка чыгарасыздарбы, иши кылып карап көрүңүздөр. Мына туугандар, жалпы 30 баш козу кочкорлор сатыкка чыгып атат. Мынакей. 16.500 сомдон деп койду ээси, дагы баасыны бир аз ылдыйлатып берем дейт. Дареги Чүй областы Токмок шаарында. Бери да айдап койсо болобу? Кичине чубатып бияка. 13 март 2025 жыл. Чүй областы Токмок шаарынан чыгып атат туугандар. Мынакей, карап көрүңүздөр. Бул жакта арык, чарба козу жок экен. Мына ээси айтып атат, 2 мал жем жейт да. 2 мал жем жеп тураттар булар дейт. Мына экранда ээсинин телефон номери болот. Ээсине чаласыздар туугандар. Балким издеп жүргөндөр бар. Карап көрүңүздөр. Эгер козулар жакса, ээсине чалыңыздар. 16.500 сомдон бул суралган баасы туугандар. 16.500 сом деди деп эле эме кылбаңыздар. Ээсине чалыңыздар. Баасыны дагы түшүрүп берем дейт. Сүйлөшөсүздөр. Бул соодалашкан өзү сүннөт туугандар. Балким бирөөгө буйруп турат ушулар. Карап көрүңүздөр. Мына жакса чалыңыздар. Биздин видеобузга лайк басууну унутпаңыздар. Мынакей. Бүт бардыгы куйруктуу экен, Бул жакта метис, меронос, малыш деген козулар жок экен. Бүт ача куйрук бардыгы. Мынакей. Мына. Кимге жакса чала бериңиздер туугандар. Биздин видеобузга лайк басууну унутпаңыздар.